Audio Jungle. New TV Show программасы 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мир Абдылдаева, саламатсыздарбы? Бүгүн Манайдагы, аба ырайдагы эң сонун болуп турган кез. Себеби бүгүнкү биздин коногубуздагы өзгөчө, бардыгыңыздарга белгилүү шоумен Манас Алыкулов. Саламатсызбы? Саламатчылык кандайсыздар? Бүгүн аба ырайы абдан жакшы. Манай 5. Ысып атам еще дагы. Ысып атасыз. Биз дагы мынакей ушундай ысып турган кезибиз. Ал эми биздин суроолорубуз дагы ысык. Мен сизге оюндун шартын түшүндүрөйүн. Менде 33 суроо бар, ал эми сизде болсо 3 мүнөт убакыт бар. Эгерде 3 мүнөт ичинде жооп бере албай калсаңыз, мурунку конок калтырган тапшырманы аткарасыз. Ал эгерде сиз жооп берсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Даярсызбы? Даярмын. Анда биз баштадык. Манас деп атымды Атам койгон. Ар бир тойдо өзгөчө алып баруу үчүн Жакшы алып барыш керек. Менин шоу бизнеске келип калуума Атам себеп. Менин башка тамадалардан айырмам Өзгөчө стиль. Үйлөнгөндөн кийинки өзгөрүүм Жакты мага, өтө жакты. Быйылкы жылдагы эң чоң планым Ырчы болуу. Келинчегиме айта албай жүргөн сөзүм Эме эртерээк болчу. Кыргызстан мен үчүн Эң бай, эң кооз. Кийинкиси суроолор. Сизде кыргыз эли кимдин аркасы менен тааный алышты? Атамдын. Шоу бизнеске кандай жаңылык алып кирейин деп жатасыз? Ырчы болуп, жана ушундай эле өзгөчө клиптер, өзгөчө шоу менен. Күнүңүздүн канча убактысы интернетте жумшалат? 4 саат. Атактуулук сизге качан келди? Келе элек го деп ойлойм дагы. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Сизде канча өнөр бар? 9 өнөр бар. Үй жумушуна кайрылсак, тамакты кандай жасайсыз? Абдан даамдуу дешет. Эмнеге 100% ырчы болбой жүрөсүз? Анткени көп алып баруучулукка жүрөк тартат, бирок азыр ырчылыкка көбүнчө жүрөк тартып атат. Жигит ыйлабайт. Акыркы жолу качан ыйлагансыз? Акыркы жолу мурда күнү ыйлагам, атам түшүмө кирип. Кийинкиси тигилже бул деген суроолор болсун. Шорпо жаш? Тигилже бул? Экөөнүн бирисин тандайсыз? Тигил. Жок, аш же шорпо? Шорпо. Ырдоо же бийлөө? Ырдоо. Той же корпоратив? Корпоратив. Интернет жылдызы же эфир жылдызы? Эфир жылдызы. Телефон же планшет? Телефон. Айыл же шаар? Шаар. Байлык же бакыт? Бакыт. Бойдокчулук же үйлөнгөн кез? Үйлөнгөн кез. Кийинкиси мектеп суроолор. Манас эпосу канча бөлүмдөн турат? Манас эпосу канча бөлүмдөн турат? Манас эпосу Канча бөлүмдөн турат? көп бөлүмдөн турат. Жок. Көп бөлүмдөн турат. Бул 3 бөлүмдөн турат. Алы Токомбаев кайсыл жылы жарык дүйнөгө келген? Алы Токомбаев. Ойлонобуз. Кыргыз адабиятында мектепте окуганбыз. 1000 туура. 900. Туура. 30. Алыстап кеттиз. 40. Такыр алыстап баратасыз. Ылдый түшөз. Мейли. 1910дун ылдый жагында болот. Ошондо кайсы? 1903. 1904 жылы. Интермедиа кайсыл тилден алынган? Интермедиа латын тилинен көбүнчө. Туура. Байдылда Сарнагоев деген ким болгон? Байдылда Сарнагоев деген бул керек болсо мен ырын айтып берсем болобу? Бул деген акын болгон. Астрономия эмнени окутат? Астрономия жакшы нерсени окутат. Жакшы нерсени окутат, бул кубулуштарды окутат. Урматтуу бүгүнкү биздин коногубуз Манас мырза. Сиз 3 мүнөт ичинде билесизби канча суроого жетиштиңиз? Сиз 3 мүнөт ичинде 29 суроого жетиштиңиз. Демек сиз утулдуңуз. Утулдумбу? Мынакей ушундай сонун Манайда, сонун аба ырайында сиз утулдуңуз. Эмне дейсиз эми? Алып баруучу сиз абдан сурооңуздар, кээ бир суроолор кыйын болду, кээ бир суроолор курч болду, бирок рахаттануу менен жооп берип аттым. Кээде туура эмес жооп берип калдым. Эми толкунданат экенсиң ушундай камера жанында. Толкунданасыз. Анда алгач биз мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрбөйлүбү? Кийин ал тапшырманы сиз аткарыңыз. Макул көрөлүк. Анда биз алгач мурунку коногубуз калтырган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы Манас Алыкулов аткарып берсин.
пешоход бар го. Ошо пешоходко келип туруп, машина токтоп атканда ошол жерге отжимание жасап кетсин. Кандай болду болсоке? Абдан жакшы болду. Мындай машиналардан корккон жоксузбу? Машиналардан корккон жоксузбу? Машиналардан корккон жокмун, уялдым бирок. Уялдыңыз, Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Кийинки конок ким болбосун? Гитара чектеби же гитарасы менен келеби же гитарист ала келеби же кыяк ала келеби? Филармониянын подземкасында 3 мүнөттүн ичинде 100 сом табыш керек. Анан ошол 100 сомду ошол жакта турган кайрчыларга кайра берип коюш керек. Ошол задание. Мынакей ушундай сонун тапшырма калды, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки берүүдөн амандашканча сак саламатта калыңыздар.